Рахмат. Мен сізден суранып кетет элем. Ушул толук жыйынтык чыккандан кийин ар бирине мындай элге маалымат берип, ошондо бүгүнкү мына биздин жетекчиликтин дагы кылган жумуштары көрүнөт болчу. Сиздер айтып, монча таптык, бул министрлик мынанча айыптөлөдү, же бул министр жоопко тартылды. Ошол эле мезгилде ар бир министрликтин жериндеги сиз айтып аткан иштеп жаткан жетекчилер кандай жоопкерчиликке тартылды. Ошондо мындай элибизде дагы бүгүнкү болуп аткан чыныгы коррупция менен күрөшүп аткан жумуштарды көзү менен көрмөк. А силер мынтип жогорудан айтып койгон менен көрүп атабыз. Мынакей баарыбыз ушул мамлекетте жашап аткандан кийин кече коррупция менен кармалган бүгүн кайра жогорку кызматка отуруп атат. Турат? Ошондой болбош керек. Андай болбош үчүн биз элге толук маалыматты беришибиз керек. Биздин элдин арасында кармалды деп туруп, эртеси күн кайра эле бакыйган бир кызматка барып калып атат. Бүгүн ошол эле сиздердин аудит барып туруп, биринчи күндөгү кагаздарында мынанча мыйзам бузуулар бар экен деп туруп, акыркы отчетунда сонун экен деп берилип атат. Алар дагы бар факты менен. Ошондуктан сизден мындай айтарым, мындай элге ачык, дана, ар бир мына бүгүнкү сиз бизге айткан иштердин баарыны буюрса ачыкка чыгат деген ойдомун. Ошол ачыкка чыккандан кийин дагы бизге бир кагаз түрүндө мындай толук маалымат, кеңейтилген маалымат берип койсоңуз, рахмат.